Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. 11 апрелден 16 апрелге чейин өтө турган Бишкектеги Азия чемпионатына биздин балбан Акжол Махмудов даярдыктарын көрүүдө. Ага өз убагында грек-рим күрөшүнөн өзүн көрсөтүп келген эл аралык класстагы спорт чебери. Учурдагы спорттук күрөш федерациясынын вице-президенти Дамирбек Асылбек уулу көмөктөшүп жатат. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Кыргыздын белгилүү мушкери Азиз Сатыбалдиев учурда Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан Альфа Мейл клубунда машыгууда. Бул клубда өзүңүздөр билгендей эле Юрая Фейбердин колунда Мыктыбек Оролбай уулу да машыгат. Азиз акыркы беттешинде эсиңиздерде болсо америкалык Tough Enough уюмунда Мэтт Джонс аттуу мушкер менен чыгып 15 секундада нокаутка кетирди. Мына ошол жеңишинен кийин UFC уюмуна жол ачылып калышы ыктымал. Учурда Азиз жигердүү машыгып чоң чакырыктарга даярданып жаткандай. Белгилей кетсек, мушкер азыр Өсөрбек уулу деп чыга баштады. Валентина Шевченко менен бирге машыгып келе жаткан кыргыздын жаш мушкерлеринин бири Илимбек Акылбек уулу Америка Кошмо Штаттарына виза алды. Ал алдыда Валентина Шевченко менен Алекса Грассо насаатчылык кыла турган The Ultimate Fighter'дин 32-чи шоусунда Валянын командасына жардам берет. Эске салсак, Илимбектин өз салмагы 61 килограммды түзөт. Ал эми ал шоуда мушкерлер 66 килограмм салмагында чыгышат. Илимбектин салмагы жетпей турганы белгилүү. Бирок Шевченконун командасына өз салымын кошо алат. Ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз мушкери Рустамбек Нуржанов 18 май күнү Түркиянын Бурса шаарында өтө турган Хан Fight 4 турниринде беттешет. Ал мелдеште Нуржанов Ооганстандын өкүлү Хикматуллах Адилге каршы чыгат. Беттеш 70 килограммга чейинки салмакта өтөрү маалым. 27 жаштагы Рустамбек Нуржанов профессионалдык карьерасында жалпы 23 беттеш өткөрүп, 15 жолу жеңишке жетсе, 8 рет утулуп калган. Мушкер карьерасын 2019-жылы баштап UFC Global, WEF, Falco Fighting Championship сыяктуу уюмдарында мушташып жүргөн.
Нуржанов акыркы беттешин ушул жылдын 4-мартында Алаш Прайд 95 мелдешинде өткөрүп, анда казакстандык Рустем Кудайбергеновду 3-раундда техникалык нокаут менен жеңип алды. Жыйынтыгында Алаш Прайдда чемпион болгон биринчи кыргыз мушкери аталды. Алдыдагы атаандашы Хикматулла Хадил карьерасында 3 гана жолу октагонго чыгып, бардыгында жеңүүчү болгон. Акыркы беттешин ушул жылдын 24 февралында Ханфайт уюмунда өткөрүп, орусиялык Адам Гудаевди биринчи раундда эле жеңип алган. Мына ушундай достор, видеого лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар.